Анын наградасын кыяматка берет. Жок, мага эл айтсын, эл билсин, эл тигинсин дей турган болсо, ага эч кандай пайда жок. Бардык ниетти түздөп кой. Неге биз интернетте баарын чыгарып атып? Көрсөтүп да кылдылар, көрсөтпөй да кылдылар. Биз көргөзүп мекеде барып туруп, жаңы компания ачтык да. Айттык. Могу нерсеңер болбойт эле, кыргыздардын кичине кымбат акысын жеп атасың. Андай эмес, мындай эле. Давай могу түшкөн акчадан давай той союп дагы каратайык. Давай 10 студент бар экен, ошого акча чыгарайык дагы жардам берейин. Не кылды? Мени көргөндөн кийин башкасын баары ошондой болуп калды. Эми ниет түз болсо, эли киши үчүн эмес, Алла үчүн ниет түз болсо, алар канча кызмат кылган болсо, канча той сойгон болсо, ошодо мен дойлада бардым. Мен бизнесменмин. Любой нерсени карап туруп, кайсыда пайдасы бар, кайсыда жок. Пайдасы бар боло турган нерсе, ошого умтулганга аракет кылам. Ошону кылганга көбүрөөкүн карап туруп, акыретте бул канчалык мага пайда? Бул гарантиясы бар акыретке салган бизнес. Акыреттик бизнес да бул. Гарантиясы бар. Азыр Сбербанкка гарантия жок, салып коет, күйүп кетиши мүмкүн десе саласың? Салбайсың. Ошон үчүн гарантиясы жок, обещаниясы жок, дүйнө үчүн жөн эле биз чуркап атат. Гарантиясы бар акырет. Аллах Таала бирөөгө берип сынайт. Бирөөгө бербейсиң. Бергенде үстү базына келбей турган болсо айтат го. Сый менен келбеген ый менен келет. Бардыңыздардын акыңыздарды бердик ушул жерге. Бардыңыздарга жеткиздик. Сиздер да бардыңыздарга жеткиздиңиздер. Бардыгына ушул жерди уктуңуздар. Эртең жакта общение болот. Ушундай Москвада, ушундай Этно деген немеде чогулдук беле. Бардым беле. Билиңдин 60 000 подписчиги бар болчу. Москвада бир 15 000 подписчик бар эле, жаш деле билинген. Алар да келебиз деп. Бирок ошолорду бата турган Этно X'тин ичи 60 эле киши эле, 70 эле киши эле алардын жолун туруп сени алып келдик дейбиз. Билим алып келдиңиз. Биз алып келгенбиз да. Ошондой биз дагы айтырдык беле. Сен уктуң беле өз кулагың менен. Билим эмне айтты эле сага? Акыйкатты айтты беле же башка сага жумок айтып берди? Деген күндө эртең жооп бере албай калгандай күн болуп калбаш керек бул. Эртең спрос бар, бизнесменден дагы любойунан спрос бар. Эртең сурайт, жаштыгыңды кандай өткөздүң? Кычырап турганыңда, ташты талкан кылып турганыңда, жаштыгыңды кандай өткөздүң деген эртең сурак бар. Ошол кезде башыңызды жерге салып калбай, клубдагы кездер эске көрүнүп, ичип жүргөн, чыгып жүргөн нерселер өзгөрүп, Алланын алдында уят болуп калбай, жаштыгыңда кандай өткөздүң? Ушундай кезиңде керексиң. Сынып турганда бияң олуп, бияңан ооба билем. Клубка багым келди, чекким келди, ичким келди, кыздар менен кармашкым келди, сына кылгым келди, эркекмин, кылыш керекмин, ооба. Кылгым келип атат, барыбыз деле кылгым келип атат, барыбыз деле ичкибиз келип атат. Барыбыз деле окуубуз деле келген жок, жалпоо кармап атат, ооба. Бирок ошого карабастан сенин азабың бар, сенин дейишиң бар деген үчүн мен ушул нерсени кылдым деп. Эртең Алланын алдына жооп бере алабызбы, жооп бере албайбызбы? Ошол нерсени караш. Ошол нерсени караш керек. Эртең спрос болот. Бизнесмендер эртең айтат: "Каяктан алдың акчаны? Каяктан таптың сен акчаны? Бирөөнү сыздатып улдап алдың. Москвага бирөөгө документин бүтүрүп берем деп алдың. Бирөөнү келе бер деп билетин алып, алдап, бияка келгенде акчасын алып кеттиң деп. Москвада кандай акча таптың сен? Ооба сен 30 000 рубль сен үйүңө салдың. Кайтып салдың. 30 000 салып атканда сен 15 000 доллар бирөөнүн үйүнө 25-тен жашай турган болуп кирдиң эле. Ошого ыргып кетип барган ошо акча арам кылып салдың ошол акчаны. Эртең сурайт. Кантип сен салдың Москвада акчаны? Адал беле сен ал? Каяктан таптың сен ал акчаны? Мейли. Аллага шүгүр. Алла берекесин берсин. Эгер ошентип тапкан болсоң, бирөө алдап кетип, жулуп кетип, мындай кылып, тигиндей кылып, башын айландырып кетип, уруп тап кеткен болсоң, эртең спрос болот. Эми каяктан алдың? Каяка жумшадың? Мейли сага Москвага алып келип, акча таптың сен. Каяка жумшадың сен? Сага биз берген рызкыңды каяктан алдың, каяка жумшадың? Апаңды акча салып разы кылдыңбы? Мейли, туугандарыңды разы кылдыңбы? Мусулмандын көңүлүн көтөрдүңбү? Же досторуң сени клубка чакырды эле, тапкан акчаңдан ушка кураттың? Вино ичтиңби, кальян чектиңби? Эртең спрос бар тууган. Биз ойлобойбу бул жашоо менен бүтүп калат деп. Бул жашоо Москвага биз временный келдик. Кимиң айткылачы? Постоянныйга келдиңер.
ушул жерге жашаганы келдиңер. Убакыт келет кетебиз. Өзүбүз кетебиз, же болбосо бизди кетирет. Туурабы? Бул жашоо временный жашоо, аялган. Ушундай эле Москвага келдик, бир убакыт келет кетебиз. Бул жака вечный келген жокпуз. Эми Москвага вечный келмегенден кийин ушул жака үй салып, ушул жака убар болуп, ушул жака дүйнө барын чоктуп, бирөө айтат мен буякта мен 10 гектар жер алдым, ушул жашайм. Мөргү бизнес салдым, мындай бизнес, сен каласыңбы же кетесиң? Бияка калбаган нерсеге, вечный эмес нерсеге салбайбыз да, биз каяка салабыз? Кыргызстанга салабыз да бизнес. Биз баргандан кийин нормальный жашаш керекпиз да, туурабы? Ошака тыгабыз да бардык нерсени. Же Москвага калтырабыз. Эми бул жашоо да ушундай. Айтты, давай, дүйнөнүн ишин кылба деген эч ким жок. Анда бир да жерде кедей болуп жашагыла деген эч ким. Достойно жашагыла болсо. Көрсөтүлдү. Кийгиле эң кымбатын кийгиле. Саат тагынабы эң кымбатынан тагын. Машина айдап эң кымбат. Гостиницалар эң кымбат. Главный ахиреттин күйүп калбай тургандай болуш керек. Эртең сураганда жооп бере тургандай болуш керек. Болбосо бир күн депорт болуп кетебиз. Эми мындай Москва менен салыштырып айтайын. Бирөөлөр бар, эптеп ушул жерде иштеп, акча кылып Кыргызстанга салып атат. Ва үйдөлөрүм баары ыраазы, туугандарым баары ыраазы, гостиница салып койгон, 2 этаж үй салып койгон, анча-мынча мал алып атат, кашар алып атат. Өз биякта жашоо эптеп эле кыйналып. Такси бир жерге шаурма жеп алат, бирдеме кылып алат, эптеп кылып берет. Бир күнү келди да товарищ, так поездың келди, короче, черный список алсаң, кете бересиң го деди. Мейли кетсе кете беребиз, иншалла, дайындап койгонбуз анча-мынча бар. Барсаң, туугандарым бар тозуп алат. Иштеп жүргөндө туугандарды унуткан эмессиң. Бардыгына салгасың, бардыгын кылып койгонсуң, үй бар, байня, ушкой барын кылгансың, барын жыгап жашай берет. Эми берде кайфойт этип ушул жерде жүрөр. Эртең Асандын туулган күнү, бунун тигизи, бул үйлөндү, тиги мындай болду, 8-март, 13-март, кылбайын күн, белбайын күн, наркы, берки кыскасы калтырган жоксуң. Праздниктин баарын, айттан башкасын баарын от души байрамдады. Эртең айтты давай, кет деди. Мен эчтеке дайын эмесмин, иштеп зарплата алам, алып алайын 2 айдан кийин. Карыз-парыздарым бар жыйнап. Жок, азыр сен шербет бар, азыр салып жүрөсүң. Ушундай момент болбойбу болот. Бардык эле туугандарым бар айтты эле, кыйналып атат, кичине акча салып кой. Үйгө апам ооруп атат, операциясына акча салып кой. Дегенде эч уккан эмесмин. Барганда сен ким тосуп алат? Эч ким тосуп албайт. Эч ким сени сүйбөйт. Досторум да айтат, Москвада жүргөндө 17 жыл болуп калыптыр күн кеткен. 11-класстын бүткөндө кетти эле, дагы деле ошондой койчу. Баян укканбыз, баян бирөөлөр менен ичип жак болуп, клубда жана уну кызыктуулар жүргөн ошол эле Москва чыгып калган. Сен эч ким жактырбайт. Эми тияка барганда да ушундай болуп калат. Эгер биз ошол жакка кладовать эте турган болсок, үйбөй турган жакка кладовать эте турган болсок, любой положениеда барганда, иншалла Алла насип этсе, тура жан чыдарбыз. Жаман апаттан куткарылып, өмүрлүк бүтпөгөн. Ал жерде проблема болбойт. Ал жерде визаны узатыш керек эмес, место жительствону узатыш керек эмес. Күндө таксовать этип койбойсуң, ачка калып калбайсың эмес. Ал жерде баары бар. Ошол жакка кладовать этет. Өз иш кылайык, ушундай Кыргызстандын улутун көргөндө башкалар кубанып, сүйүнүп кала турган. Пример кылайык. Бизди көрүп башкалар жигем калбасын. Ойчу кыргыздар активисттер. Любой нерседе жылып отуруп, менет кылып отурган болсоң, ошонча тилди үйрөнөйүн, бизнес кыла турган болсоң. Анан кийин өзүнүн сферада жүрдү. 5 жыл таксовать этип, дагы деле таксовать этип жүрөсөң, анда өш жок. Булан кыл, таксовать этип алып, убагы келсе, могу фирмаларга деген фураларды киргизсе, бир российский паспорт менен дос бирөө табылат мен, табылдына келип эле мынакей. Досум отурат го мен. Менин сразу 5 орус досум бар. Башка жака барып, кыргыздар башта мен ташып коем деп атат десем. Карынат, ты чё, блин, ты же сказал, когда приеду туда-сюда. Алып коет, жеңилдеттирип коет. Сен эгер туура направлениеме жүрөт турган. Акча жок дагы, эртең давай фирмага мен да машинемди киргизип, ону мен 50 эмес, өзүм иштейм. Ошого аракет коюш керек, максат коюш керек. Болбой калса сып калды, баян билим келип ал былжырап деле, что-то баягы 2 жылдан бери машина киргизсем десем окшошпой атат го. Биз полный нерсени кылабыз, максат 100%. Кылбай калса максатты алмаштырбайбыз, багытты алмаштырабыз да.
Акырын-акырындыкмен тилди үйрөнөйүн, болсо башка жактарга тешкилейт. Сапарга чыкканда канча мамлекетке чыктым? Бир мамлекетке чыкканда да осечка боло элек. Мына ушунча келдим, ушунча досторду, инелерди, бир туугандарды таптым. Ушунча баардыгыбыздын жүрөгүбүз бир. Москвага келдим. Дубайдан бар досторду таптым. Каяктан болбосун, постоянно сапарга чыгыш керек. Коркпош керек. Аракет кылыш керек. Постоянно план болуп жүрүш керек. Не ишти кыла аласың? Ошону толтура кээбилер туруп эле. Мен мондай кылыш керекмин, тигиндей кылыш керекмин. Кээбилер айтты, инвестор, бирин байке акчага бар, иш кылайын деп. Не иш кыласың? Өмүрү түшүнбөдүм. Билбейт ал материал экенин. Мен мондай ишти кылам, практикада жөн эле көрүп алгам. Сен өзүң бир нерсени чувствовать этип туруп, Кыргызстанга ошол нерсени кыла ала турганда болуп, дайын болуп калгандан кийин ана ишти алып барыш керек. Азыр мисалы, бияк бизнесмен банкрот болуп калды. Мен пример айтайын да. Ушул сферада кечке мисалы бир кийим сатчы. Бул эртең бул кайда эле 10 миллион киргизсе, бул кайда айланып кете алат. Себеби бул ошол жакта тажрыйба бар да. Биз ошон үчүн неге айтып атат? Москвада жүргөн нерсе эң чоң тажрыйба да. Мындай тажрыйба, мындай дух, мындай сен характери, мындай харизма, мындай сен жашоо болгон мындай мотивация башка жакта берилбейт. Ону сага окутуп аткан, сага мындай кылабыз, акчаны бир паста таба каласың дегендин баары жөн эле фан. Жөн эле фан. Мына мен өзүм как бизнесмен катары канча нерседен өткөнмүн. Тачкистен баштап мындай. Неге постоянно иштеп, тачкада ушундай болчу. Туган күнгө барып туруп, мен эртең билчим азыр тачкага чыкпай койсом, азыр мен тачкага менин клиенттерим бар эле, ошолорду башка бирөө тартып албасын, жоготуп албасын. Постоянно ошо туган күнгө 4ке чейин баштап барып, мисалы, эртең жумушка чыгып кетем. Постоянно аракетке обещать этилген, менетке обещать этилген. Алма быш, озма түшкө обещать этилген эмес туган. Өзү развивать этейин, өсүш керек. Параллельно тилди үйрөнгөн. Эртең ким билет, ушундай болуп калып кеткен моментчи. Давай, сен жакшы иштейткенсиң. Дубайга сен туганың өлөң. Через 3 ай бир брат менен таанышып калдың. Майнага чогуу сен таксиде отуруп калдың. Бир брат кетип калды, бизнесмен отуруп калды. Красавчик сен, каяктан тыңда. Бир айдан соң, давай мен сага жумуш берем. Мияктан не кыласың Россияда сен? Таксиге кетип кыйналып. Айына $1000 табат дейсиң. Давай мен сага $500,000 берем. Мен фирмама шофер бол. Не тил билесиңби? Отурасың ошол жерде. Орусча билбейсиң, англисче билбейсиң, арабча билбейсиң. Кеч эмес. Мен көп жерден жилейт этип калганым болгон да. Азыр да кеч эмес. Азыр да биз параллельно көп окууларды окуп атат да. Азыр да болсо кеч эмес. Адам постоянно өзүнүн план менен жүрүш керек да. Мондай болбаса, мындай. 7 жылдан бери таксовать этип жүргөн болсоң эми ана өзүңдү. Давай үйрөн постоянно башка мамлекет. Кээ жаш балдар менен сүйлөшүп калып, кээбирлерде мисалы үчүн бизнесмен эмес, мындай идеясын карап отурсаң айтат да. Мен мындай кылам, Чехияга кирип чыктым дегенден, вообще молодец мен. Даже сен бизнесмен болуп туруп, ушунча миллиондорду көтөрүп ушунчаларды кылгансың, бирөө тегин духу бар да. Коркпош керек жана бая бар го бир койдун жанына кашкырды камап койсочу. Кечке тамак берерде дагы бая себелбейт да. Адам страхта бизнесте азыр мен таксиден чыгып кетсем мен кандай болуп калам? Ачка калам, кандай болуп калам? Айтып коркуп отурсаң анда ушу иш өспөшүп кетет. Акырын кийин тоорда иштеп жүрүп, Москвада иштеп жүрүп $700 алчың беле. Эми акырын наркы бет жактарды, Сауdia жактары чогуу көп. Акча деле ушундай ресторандар бар. Акча деле ушундай адамдар. Бияктан сен расход бар экен. Ичине Чехияга чыксаң, торларга мынчадан төлөйт экен. Акырын чукулап көрүш керек. Коркуп эле болбойт да отурөсүң, өмүр ушу менен өтпөдү. Ошол постоянно пландап аракет кылайык. Азыр мамлекет мен үчүн эмне кылды эмес, мен мамлекет үчүн эмне кылдым деген суроону өзгө берген болуп калды. Мамлекет үчүн мен эмне кылдым? Бирок Аллага шүгүр, сен мигранттар салып атпайсыңарбы Кыргызстангачы? Эми ошону ниетти түздөп койгула. Өзүңөр чачап калган кездечи. Силер Кыргызстан экономикасына түздөн-түз салым кошуп атасыңар. Түздөн-түз Кыргызстандын азыр экономикасына кармалып тургандар шатайт этип, мондай шатайт этип турса, конечно, мондай шатайт этип турса, ушуну кичине мындайраак кылыпчы, өтө кулап кетпей тургандай кылып, мондай кармалып турган силер мигранттар силерсиңер. Силерсиңер. Ошон үчүн айткан, бекемди сүйүү имандан деген. Эми ушуну ниетти түз кылып кое турган болсоң, мунун да собо берилет да, чыдаганың үчүн, жүргөнүң үчүн. Баардык нерселер ниетте.
ниетти бекем коюп, мен Кудай буюрса таксовать этип жүрүп, мен азыр мондай бизнес кылап турган болсом, Алла менен келишим да. Мен ушундай иштерди кылам. Мен Кыргызстанга баргандан кийин айылыбызда мектеп эскирип калыптыр. Мектепти салам бизнесин байлап барып. Экинчиден ДЦПлар үйүндө проблема болуп атты. Билесиңер кандай проблемалар бар? Ниет копко болот. Бир ДЦПлар үйүнө зияратка бардык да, неме айтты. Илябай, не дейт? Ушундай дейт. Красный полмесяц алып беретелер, жардам берип берет экен. Кыргыздарга, жакпактарга дин менен болгондорго жардам берилбейт экен. Мен көбү аябай ыйладым да. Мындай карасак, Кыргызстандын келечеги биз да. Биз анча-мынча күнөөкөр болуп калдык, анча-мынча неме кыла албай, бир балдарыбызды тарбиялайт да. Мекенге сүйө турган, мекен үчүн үйө турган. Мисалы мен айтып атам де, депутаттарды деле жаман, азыр жамандасаң, бирөөнүн айылдашы, бирөөнүн тайкеси, бирөөнүн байкеси, же бизде Россиядан, Москвадан, Домодедовдон алып бардык баларды. Подмосковьдон алып барып, каяктан алып келдик аларды? Өзүбүздөн деле чыкты да. Просто кандай болду? Эки баласы бирөө айтты. Балам, мону мороженийди достору менен бөлүшүп же, мына могу велосипедиңди балдар менен кошо теп. Мындай кылба, тигидикин урдап келбей балам. Урдасаң колуңду сындырам. Деди. Бирөөсү айтты. Велосипедиңди сындырат досторум. Келиңиз койлар. Өтүп кет. Тигине мындай тарбиялады. Экөөтүң жолу болду парламентке келип. Депутаттардын бардыгы эле жеп атыр деп ойлойсуң. 30 миң сомго, 35 миң сомго зарплатага мекен үчүн деп иштеп аткан адамдар бар. Алардан Алла разы болсун. Ошон үчүн жаштан биздин үй бүлөбүздөн башталат экен. Садиктен тарбияланып башталат. Балдарды туура тарбиялап турган болсок, мынакей биз канча азыр иштеп атат, курманчылык кылып атат. Балким бирөөнүн семьясы Кыргызстанда чыгат. Аялы менен себеп жака келип иштейин десе, квартирасын жакпай төлөй албайт, расход көп болуп кетет. Ошон үчүн өзү иштеп жүрөт, бир акча салып атат. Неге? Балдарым ачка калбасын, мектепте уят болуп калбасын, үйдө сөйт жок болуп калбасын, сөйт жок болсо тоң калбасын деп акча салып атат. Ошончо переживать этет. Неге сен жаңычтагы созокко кетип баратканда переживать этесиң? Неге сага? Неге сал сени утатпай койбойт? Неге переживать эттирбей койбойт? Кайерде кандай болот булардын акыбалы? Прямой тозокко кетип. Азыр көчөгө чыкчы, могу жерде азыр бир кичике ит үйүп аткан болсочу, мусордо. Бардыгыбыз айтабыз, жакшы күчкөнөн үйүп атат го бияка. Биздики эле прямой эле кетип баратпайбы? Эмне ал үчүн переживать этпейбиз? Бир кошунабыз бар эле. Чоң апа. Постоянно сүйлөшүп отуруп, мороженое деп жакпай болуп турат. Баласы аябай чоң эмес дейт, атын айтпай эле коет. Куртой болуп, суббота күнү, воскресенье күнү тамак алып келип, апасына тамак алып келип сүйлөшүп отурат. Апа, эмне мындай жалгыз? Балам дейт. Балдарым үчүн полный мен здоровьем бердим дейт. Полный мен здоровьемду бердим, балдарым үчүн чуркадым, Москвада иштедим, мындай айтканда азыр таксовать эттим, күн иштедим. Москвада кийин болду, бияк согуш болуп кетти, ошого карабастан көчөдө жаттым, эптеп кусап коюп жоюлуп жүрдүм. Полный балам үчүн баардыгын бердим балам. Кымбат окуушунун жолу болсун деп. Баардык нерсени үйрөттүм, бирок эң негизгисин үйрөтпөй койдум. Иште аялым менен экөөбүз ортобузда чарчут болуп кетти эле мынакей. Мен алып келип ушака чыгап койдум дейт. Мен алып келип ушака чыгап койдум. Эртең биз ушул жакта аласып жүрөр, Кыргыздан макал бар, көчөп тиксек мөмөсүн тартасың дейт. Эң чоң инвестиция. Кээ айтат бизнесмен, бияка 100 миңди тыксаң, 200 миң чыгат. Чыгат ал мейли. Бирок эң чоң инвестиция балага салган инвестиция. Эгер сен балаңа туура тарбия бербесең, туура инвестиция кылбасаң, сен Москвада жыйнап жүргөн, акча салып аткан үйүңдү, тагы кайсылоо тыгып, машинеңди уткузуп, сага айылга уят кылып, ошолорду сенин кыздарды дурдуктап видеого түшүп, баланчасы мындай кылды деп, сен Москвада 27 жыл сыгылып, ден соолугуңду берип иштеген нерсеңди 1 миллион жок кылат. 5 жыл жок мен жок. Көрбөй атабыз, депутаттардын балдары мынча буну төбөлөп кетти, тигини мындай кылып кетти депчи. Эгер жашообузда дин бар болсо, сенен тамамда деп. Сен мени кандай Куртой болбо, Нобель сыйлыгын алып, президент болгандай болбо, бияк разы болмойчу бейишке кирбейсиң. Ошондой эртең балдарды тарбиялай турган болсок, алар эч качан мекенди урдабайт.
Азыр депутаттарды айтып, депутаттар мындай, депутаттар тигиндей. Аны ким шайлап отыр? Биз айтып отурбуз. Мен мындан 2000 сом алдымдагы адилеттүү бияка шайлап коюп отур. Алдында бияка. А сен адилеттүү болгон жок да, алдан коюп атпайсың сен. Эртең эми кандай болот? Эртең мындай болот да. Айтат да бияка Асан. Эртең оочун истелечи болот. Онолар кандай болот? 4 миллион доллар акча коротту. Мен ойлойм да мисалы. Алаңарда бачын кийин депутат болуп турган чыган адамдар бар да. Бул келеби Таласка? Мен жөө жүрсүн, мага бензин куйып. Үшүп калбайбы? Чапанды кийип, үйүндө сен биякта агитацияда жүрсөң, сен балдарың ачка калдыбы? 2 кап алманы алып, сага бериш керек эле да. А биздики наоборот, берип туруп анан эмне кылат? Кайда чыгарат да. Кандай болду ал? Сен адилетсиздик кылган жок элең? Осмонский империяда Мехмет Султан айткан экен, кайсы мамлекетте адилеттүүлүк өлсө, кайсы мамлекетте адилеттүүлүк өлсө, ошол мамлекет өзөлөт деген. Кайсы мамлекет адилеттүүлүк өлсө, ошол мамлекет өзөлөт. Мейли, башкадан кетсе кете берсин, ал сата берсин, кыла берсин. Менден кетпесин. Менден кетип калбасын, менин кесепетимен мамлекет бул дүйнөгө кирип кетпесин. Менин кесепетимен арка тартылып кетпесин. Албетте бизде келечекте неужели биздин балдарыбызда ушундай жашоо менен биздин балдарыбыз мейли чыга турган болсо, Европага мигрант болбой, айтишник болуп, мыкты окууларды окуй турган, келип Кыргызстанга кызмат кыла турган ошондой адамдардан чыксын. Биз эми азыр ошондой балдарды тарбиялап турган болсокчу, мамлекеттикечи, мисалы, азыр мен бунун чөнтөгүнөн 100 000 сом ала турган болсом, мен бул үчүн эле жооп берет экенмин эртең спростор. Мамлекеттин 100 000 сомун ала турган болсом, канча биз 6 миллионбузбу? 6 миллиондун баарына жооп беребиз. Ала койсуң аны. Кой дейсиңер билейин, өзүм үчүн жооп бере албайсың, мамлекет үчүн кантип жооп бербейсиң? Ошондой балдарды тарбияласак, кыскасы айтайын деген. Ошондо мамлекет оңолот да. Аллага шүгүр, 30 жыл не бул тияктагы өтүп кетти. Азыр дагы бир 20 жылдан кийинчи биз оңоло турган болсокчу, биз жакшы амалдарды кыла турган болсок, алтын кендир, алтын таап алдык деп сүйүнүп атпайбы? Бул доллардын баарын алтын болуп калат да. Ал мындай мээнетке бир же шустрыйлыкка обещать этилген эмес да. Эгер мээнетке обещать этилген болсо, эшектин даражасы башкача болмок да. Эгер только мээнет кызмат кылыш керек, мээнет бирөө ошонун үстүнө. Эгер только эле окуй бере турган калса, кээбирлер карасак, мектепте дворник болуп окуган, атишник болгон бала анын алдында шофер болуп иштейт да. Кандай болуп калды бу? Ошон үчүн туугандар, айтайын деген сөз, бул жерден эми кичине анча-мынча кызыл көп нерселер айтылганга мүмкүн эмес. Неме болуп атат? Бирок келечекте сөзсүз дуа кылгыла чогулайык. Эмкине бир ошо мамлекет менен посольствонун чогуу биригип ушулар менен сүйлөшүп, биздин максатыбыз ушундай, жашоонун эрежеси ушундай. Булар жардам берет, булар бутуна турат. Сенде ушундай ой болсо, Аллах Таала сени тургузат. Ким айтат, ким менин ишимди кыла турган болсо, самым деле муктаж эмес. Могу дүйнө жүзүнө баары отурган баардыгы окубай койсок, даража түшүп кетпейт. Баарыбыз окузакта көтөрүлүп кетпейт. Биз муктажбыз да. Ошондо айтты, ким мен диниме жардам бере турган болсо, мен анын диниме жардам берем. Кандай? Бизнестик теорияны түшүндүрүп берейин. Умра ачам деген вообще ой жок эле. Барып просто кыргызстандын акыбалдарын көрүп келип, 15 күнү барып атат, түнү эле кетип калып атат. Эптеп бир көңүл бөлүнбөй калып атат. Ушул нерсе кыжалакчылык кылды да. Бир тартиптерди коюп мындай кылайык деп. Бирок умрада көп нерсени ажыбашчылар чечет, билесиңер. Айылдын имамы, тигиндей мындай кыскасы дамлалар ушундай. Бирок ушундай кылып койгон Аллахта. Биз карап көрсөк, ошолордун баардыгына жардам берген экенбиз да. Баардыгына болбосо да көбүнө кандай кыламыз? Медресенин светин төлөгөнбүз, медресе салганбыз, тигиндей кылганбыз, окууга кетип атканда төлөгөнбүз, тигиндей мындай кыскасы. Ошолордун баардыгын кылганбыз. Биз эми фирма жаңы эле ачылдык, атамдаш кыйын эле. Бирок ушундай кылып койду. Ким менин ишим кылса, сенин ишиң. Ачылган күнү айтты, давай деди. Эми айтты, бир 200 эле адамды көрөйүк деле пробу. Жок, алар айтышты, не деди? Билим ачкан жок, биз ачтык деп сыймыктанышты. Биз ачтык. Мага клиент чогултуш, ажыларды чогултуш вообще проблема болгон жок. Вообще проблема болгон жок. Ал айтты себеби. Ким менин ишим кыла турган болсо, мен анын ишин кылам. Бизнесте деле канча кыйынчылыктар болду. Болбой эле только Аллага такай турган болсо, эле айтып берет, эмнеге мындай? Максаттан мындай айтып берет. Мусулмандын алып пайы бар, бери пайы.
Качан биздин системабыз ушуга түшөт, ошондо бизнесмен. Бизнесмен болгондо мисалы бир убакта болду 150 миң доллар жоготуп алып дейм. Ал эсте жанышты көп акча. Эгер иман болбосо адам гына айтып кетет. Депрессия болуп кетет, ичип кетет, тигинде болуп кетет. Мындай болбосо Аллага шүгүр дейсиң. Знаешь, что болот? А сен билбейсиң, балким ал нерсе самолетко 5000 iPhone салдың эле, ал канча акча билесиңби? Bir iPhone 13 kança turат мисалы да. Sen товарың ака салынбай калды. Сен сөгүнүп жинден неге батпай калды, неге мындай болуп атат, тигинде мындай деп проблема кылып атаң да. А сен билбейсиң, ошол сен зыян деген нерсе сага пайда болуп калды да. Кандай болуп калды? Самолет көтөрүлдү эле, 5 самолет жарылып кетти, сен товарың акта түшүп кетип калып калды. Зато сен состояниең туруп калды да. Мисал менен айтып атам да. А биз ойлогонбуз, ошол самолет менен товар келсе, биздики олор менен келиш керек эле деп. Biz bilmeyiz bile, biz alıp kaldık, biz kızılat olduk. Oşun için biz bu жашоодо азыр бизге көбүрөөк акча бербей аткан болсо, кандай болду биз билбейбиз. Бизден көбүрөөк акчаны алып койгон болсо да биз билбейбиз. Эгер ошол сенде ошол акча туруп турганда, балким сен нападение кылып өлтүрүп кетпексиң. Ошончо бай болсоң сени балким атып кетпек. Биз билбейбиз, неге алып койду. Бирок тигил билет. Ал жакшы билет. Сага кайсы керек экен, канча керек экен, кандай убакытта керек экен, ал өзү билет жакшы. Biz maksatını kılı vereyik, kalganын buyaka tapşırıp koy vereyik. Anam kılış gerek болгондо кандай? Бул айтып эле бул кылсаң баягы өзү гүл болот деп эле жок ушушпай атыр го. Кандай болуп калды? Арестет айтат го мисалы, 1 мүнөт калган, иштеп кой. Аны жоламандар күрөшөп айтат, иштеп койбойт, минт кой таказда кылып койбойсуң. Айтып койду, 80%, ошол жерде бутка кирип койсоң болмок. Мисалы күрөшүп калдык да. Күрөшкөндөн чыккандан кийин, ковёрдон чыккан утулуп калдым. Ковёрдон чыккандан кийин, блин, бензин айлана өрбөйт, минт өрбөйт. Заказ иштеп койбой деп. Болбой калды депчи, өзүңдү күнөөлөйсүң да. Эми сен 100% иштеп колуңан келишинче. Өзүң иштесе 9 этаждан ыргыт өрбөйсүң, конечно. Колуңан келишинче максимально иштеп туруп тапшырдың, болбой калдыбы? Эми максатыңан сынба. Максатты алмаштырба, багытты алмаштыр да. Эми максат коюп мына 2 жылдан бери таксовать этип атамбы. Эми эмне кылайын? Кыргызстандан фура алып келе турган болсо, Вишнявый не бирдеке ташып келет экен, ошого акча капитетейин дагы наркотик кылайын. Азыр Аллага шүгүр анча-мынча исламский банктар ачылып калып отур, котторду издеп табылат да. Издесең табылат, акылдатсаң ачылат. Ушул сөздү жактоо да. Издесең табылат, акылдатсаң ачылат. Сен ояктан кечке кыйналып жүргөнчө таксовать еттиң, ооба, такси башында с нуля башташ керек эле. Бирок андан кийин эмне кылдың? Акча чогуттуң дагы, карап көрсөң Бишкек, Москва фура ташып атат. Бир барып бергениңден bir ayda 2 жол барып келет кезиң, 1,5 бактан 3 бактан тасап чөткөн чөтөңгө. Ошону болтуруш керек акырында. Андан чыккандан кийин дальше башка жакта чукулат. Кыскасы ошондой постоянно план менен жүрүш керек. План менен аткарылбаган иш, плансыз аткарылган, кыйналып жүргөн караганда 15 күнлүк аткарылган ишке караганда 1 күндүк пландык иш жакшы. Өзүңө план коюш керек. 2025 үйлөнгөнчө могу нерселерди кылам, мындай кылам. Мен мисалы планымда бар эле, ушул жер Россияга келем. Россияга келгенче 1 жыл бою кандай кылам? Келгенден кийин бияка кирем, мындай кылам, бу менен сүйлөшөм, бу менен сен Москвага келгенде далдарап калбайсың. Ким менен жолугат элем депчи. Бирок мына калпайтпайын, Алла карап турат. Бирок ушул планым бар эле. Баргандан кийин сөзсүз мен ушул подписчиктер менен, Гүлтугандар менен, Кыргызстан менен жолугам деген. Бул план качан болгон? Бул 2 жыл, 3 жыл мурун болгон план. Бул мындай эмес, келе калып эле мөйдө добой чогула калайык эмес болгон. Бул план көз жаш менен аткарылган план. Бул план тигиден сураган план. Ошондо бир бардыгыбызды аман эсен чогултуп, жүрөгүбүздү бириктирип. Ошон үчүн максатты планды туура коюш керек. Болбосо жөн эле өтүп кетет. Ошон үчүн тилди үйрөнүш керек болгон. Тилди үйрөнүп, аракет кылып, акырын жүз айтып, шуп айтып көрүш керек. Коркпош керек. Болбой калса опут. Болуп кетсе программа. Чоң бизнесмендер бар го, Маргулан деген сүйлөп калат го. Эң чоң благодарный нерсе эмне десе, риск деген. Көрүш керек да. Рисковать этпесең, кичине аракет кыласаң, өмүр бою ушундай эле болуп кетесиң. Ошого бекем ниет койгула, мисалы Кыргызстанда деле азыр акча чоң чакчак болсо кетсем барып айылда мисалы холодильник мисалы бардыгы берип азыр, мисалы алманы азыр күн айылында болсо 20 сомдон сатса, холодильникке сактап турат. Өзбекстан бизге 800 миллион доллар бөлдү. Ошо биздин кыргыздарды иштетелебиз. Ошону биз өзүбүз табай кылайык.
Айылдағылар бірегейік давай, кімдің айылында мен, қалайдың сала алғалы ошол жаққа бар, қалайдың салайықтағы айтайық, сенде қанша тонна алма бар? 1 тонна алма бар ма сенде? 20 тонна сатшың келе? Давай мындай қылайық, мен қалайдың салып берейін, сен 20 тонна сатпайсың, 3 айдан кейін 80 тонна сатасың, сен 60 тоннан қыласың, маған 20 тоннан шығарып бересің. Давай ушу ішті қылайық. Мысалы да, мал алып қойсақ бұлжа, қандай қылсақ, мындай қылсақ, қысқазы әрекет қылыш керек та, көріш керек. Мен любой нәрсеге басын тықлап көре беремін да. Бияққа, болбай қалдың, ай, ол башқа таратып қойды. Бірақ ошоның өзінде дайындап тұрып, 10 нәрсені жазам да, мысалы. Бұл нәрсені қыла аламын ба? Бұл нәрсені қыла аламын, мындай. Жоқ, бұны азымен қыла албайды, бұны жиіп тұрайын азымен. Тигинне бүгін браттары телефон ташып екен ғой, жақпақ кішіне миллиондан сөйлеп бақтан бірдеме болып атат емес. Көрейінші мен деле. Бұл азымен, бұға мен демен жетпейді екен, жоқ, жиіп қойын бұл. Азымен не алады екен, мен таксовать еткен, азымен такси нардақ бір жар нормально ұстойды етем мен. Азын мен тура алып тұрып, бияққа қаттазан болады екен. Мен өзім қатталмайды екен, мен данный алыскен адақта Қырғызстанда бар екен шофер болып. Сөйлессең $500, $600 апарып келеткен, бардың расходты товарды жетіскеннен кейін нормально 3.000-3.500 болады екен. Не зато мындай болып қиналбаймын. Анан түскен ақшаға мындай болады. Ошын план қойыш керек та, болбосо өмір бойы мындай жүргізер жол болмайды. Бізде ошо сунда азыр блатной болуп, Gucci кийим кийип, iPhone 13 көтөрүп, Дубайга барып, реализация алып, Малдивге барып, эс алып жүргөндөрдүн бардыгычы бүт реализатор болуп келген. Эчтеке билбей, орусча билбейт. Канча десең, сколько деп айта алмайт. Келгенден кийин анан көрүш жылдан кийин. Ого, жагы. Эме болуп кетти. Ошон үчүн эң чоң тажрыйба, силер жүргөн тажрыйба кылып аткан нерселер, тапкан нерселерге Аллах Таала береке берсин. Аллах Таала эч кимге барын зар кылбасын, коркулбасын. Жаман сөздөн Алла өзү сактасын. Аллах Таала бардыгын аман эсен кайтпагандан сактасын. Аллах Таала бардыгын шерменде кылгандан сактасын. Аллах Таала бизди бар эң негизги кезде жака барганда бизди шерменде кылып, тозокко кетишпегенден алсын. Бекем чечим чыгарайык турганда, бардыгыңыздарга жеткиздик. Бул эми кичине айтып го кичине кызыл көп мындай бир болот ба, жүрөктөн чыккан нерсе бир сүйлөгөндө мен кээде билбейм, адамдар талап болгонго жараша кичине биякта жүргөндө ошон үчүн Аллага шүгүрдей өзүбүздүн кандай болбосун кээде Кыргызстандан мындай тигиндей бир сонун жерибиз бар да. Мына Fly Dubai деген товар самолеттер менен товар ташыйбыз да. Ошо арабтар айтат, Алматада бүт нерсе бар дейт. Бүт нерсе бар, бардык нерсе бар. Макдональдста бар, пятизвездочный отельдер бар, нарколар бар. Түшүнбөйм Кыргызстан дейт. Рейсти карасам, полный эле арабтар бар, силерге толду. Немер бар билем. Туалетиге да жок. Жок, аташасың. Бизге Алла бизге берген, Алла берген природа бар. Бейиште эле жерде жашайсың. Арабтар айткан экен, сиз бейиште эле жашайт экенсиз айткан экен. Элдерибизде бейиште жүрөт, намаз окуйт деп. Бекенди сүйүк имандан дейт. Алар жерксекей, Казакстан менен мындай проблема болуп отур дейт. Günün yüzünde başta 200 memleket olsun, 85. orunda sıralım. Kırgızistan'da soğusun neyse. Yok. Buybol degen çempiyon olmadı o. Buybol bu, ne bu kavuk, ne çempiyon oldu mu? O zaman intervüsünde ayıt otmayım. Ya bir de takmak ya jıl. Buna Samidor, şunday Samidorlar olun. Baldan men eşit alında oyunu ötkündü. Araba men sürüp ötçele. Oşun ciddi dağı deleysin dedi. Andan keyin Sankt-Peterburg'da oldum, Las Vegas'ta oldum, qanday oldum? Андай нерсе жебекмин да. Кандай жерде жашайбыз да? Биздин алмаларды, биздин өрүктөрдү, клубникаларды, арабтар жей турамыз, крыша тайпейт да. Просто биз ошол нерсени чыгара албай жүрүп да. Мындай да кээ эптеп Аргентинадан сам алма, Дубайда 7-звездочный отельдер бар. Бардым көрдүк да. Биздин алмазычы жок да эчтеке да. Неге мындай десең? Алар не кылган? Прилагать еткенді үйренді да. Алар алып келгенді үйренді, упаковка кылганды үйренді да. Бізде бар ғой, ырысылар бар да кемінде. Кемінде үйренелі жоқ жоқ, танышы бар, жақтасын контур бір жол өткен да, үйрен алды, сақтан айтады. Біреу действительно таланты бар, біреу чыға албай жатыр. Биздин данный момент, биздин оңушчилер, биздин Кыргызстан уровенге чыга албай жатыр. Біреу бір күн делет, акыйкат бар, по-любому. Чыгат да. Чыгат Кудай буйруса. Үмүтсүз жери гана шайтан экен. Ümit üzbeyt bize. Kırgızstan oңолбойт, Kırgızstan bitпейт, Kırgızstan деген. Оңолот. Сен оңолсоң, мен оңолсоң, Кыргызстан оңолот Кудай буйруса сөзсүз. Айтты ғой Исхак Разаков, сен таза болсоң, мен таза болсоң, коом таза болот деп. Бул эмнени айтты? Ал кийимдин тазалыгын айтты. Беттин тазалыгын айтты. Дененин тазалыгын айтты.
Мен айтты. Ал просто Советтер Союзында білесіңіз, қысқылағанда. Ал мен айтты, балким ал жүректің тазалығын айтты. Азыр таза жүрек керек, Қырғызстанның дағы бириги үчүн бири-бирин көрө албаган айтты ғой. Бирөөнүн ийгилигин көргөндө, жүрөгүн тыз эте турган болсо, значит ал жүрөктө проблема бар. Бүгүн эмне проблема болуп атат? Кыргызды кыргыз көрө албай атат. Ошон үчүн проблема болуп атат. Көрө албастык, ичи тарлык, бири-бирине бул тозуу, тиги президент болду деле недовольный, бул президент болду деле недовольный. Канча президентти алмаштырды? Маселе президентте экен же кимде экен? Аллах Таала Куранда айтты, булар өзүңөр өзгөрмөйүнчө, биз булардын ситуациясын алмаштырбайбыз, өздөрү алмашмайынча. Биз алмассак, мамлекет сөзсүз оңолот. Ошондон үмүт үзбөйүк. Үмүтсүз бир гана шайтан. Шайтан үмүтү жок ал. Ал билет жака кирели. Биз Кудай буйруса келечекти силер менен бирге өркүндөгөн башка мамлекеттер сыймыктана турган Кыргызстанды курабыз. Бардыгыбыз бир туунун алдында Кудай буйруса. Ошо дүйнөнү максатты койбой, ахиретти алдыга коюп, бардыгыбыз бир туунун алдында бириксек, сөзсүз оңолот. Туугандар, бул жомок эмес, бул сказка эмес, бул бирөө кыйын бирөөнүн сөзү эмес, бул жүрөктөн айтылып жатат. Биз дүйнө болсун мейли, дүйнө болсун, бирөө жүрөктө болбосун, колдо болсун. Колдо бекем болсун, ачыкта болбосун, кетип калбасын. Жүрөктө эмне болсун? Бири-бирибизге мухаббат болсун, бири-бирибизге сүйүү болсун, кыргызга переживание болсун. Ошолго каралган, ошолго каралган. Биздин мамлекеттин өнүгүшү бир газга, нефтке, алтынга, бир нерсеге байланган эмес тууган. Кыргызстандын өнүгүшү ушу жети областтын биригишине, ага энелердин баардыгын биригишине ушул нерсеге байланган. Качан биз бекем болобуз, качан биз бирикебиз, ошондон бизге Алланын толук жардамы келет. Биз баардыгыбыз бир кораблдебиз тууган. Баардыгыбыз бир кораблдебиз. Кыргызстан деген кораблдебиз. Кыргызстан чөгө турган болсо сен ойлобо, сен нарындык болуп, таластык чөгүп кетет, оштук калып калат эмес. Баардыгыбыз чөгөбүз. Мамлекетти алдырып койсок, баардыгыбыз кул болуп калабыз. Мамлекетти алып койсок, баардыгыбыздын паспортубуз алынып калат, баардыгыбыздын флагыбыз алынып калат. Ошону ар бир кыргыз чечиш керек. Мен үстүнөн кетип калбасын. Мейли, билим, тусасын башына же болсун ал. Сүйлөдө сүйлөй берсин, айт, менден кетип калбасын. Менден качап кетип калбасын деген ар биринин жүрөгүндө ушундай нерсе боло турган болсо, Кудай буйруса сөзсүз оңолобуз да. Сөзсүз. Ушул жерден бардыгыңар бир ниет кылып койгула, Кудай буйруса. Тилекке каршы убакытта кичине аз болуп калды. Мына бирок планды койдук эле, ушул план аткарылды, Кудай буйруса. Мынча адам келет деп ойлогон эмес элек. Аллага шүгүр, Кудай буйруса, мындан кийин ушул нерсе ушул силердин талабыңар, ушул силердин чогулганыңар мен чоң мотивация берди да. Кыргызстанга өлүп бергенге, Кыргызстанга кызмат кылганга, жаштардын башын бириктиргенге, акыркы каныма чейин, жаныма чейин Кыргызстанга ушунча ийгилер менден үмүт кылып турса, ушунчала башыбыз биригебиз деп турса, мен акыркы каныма чейин канча мен жаным болсо, Кыргызстан үчүн, дин үчүн жанымды сайып койгонго деген чоң мотивацияны ким берди? Силер бердиңер. Бүгүнкү мен жүрөгүм кубангандай, бүгүнкү мен жүрөгүм сүйүнгөндөй көп айтып атпай, Хабиб менен де жолуктук, президент менен деле жолуктук, канчасы менен буга чейин моменттер болгон. Мурунку президенттер менен эртең менен кирип чай ичип общение кылып түштөн кийин чыгып кетчүмүн да. Бүгүнкү толкун кандай, бүгүнкү кубан кандай. Мен ойлобос элем, Россияда ушунча инелер бар экен деп. В основном жакшы инелер да. Аганы көрүп инеси ушунча инелер карап турса мени ушундай мотивация. Мен таң атканча Алланын алдында ыйлап чыгам, де Алла, сен мени жолдон адаштырба. Ушунча адам мени карап турса, ушунча адам мага надежда кылып турса, ушунча адам чогуу команда болуп турабыз десе, мен кадамдарын адаштырып койбойм. Мени дүйнөнү кубалап кетип Кыргызстанга кызмат кылбай кыла тургандардан кылып койбойм. Ушунча адам мени күтүп турса, сен ушулардын алдында мени уят кыл. Кыргызстандын келечегин унуттуруп, Кыргызстандын өнүгөнүн унуттуруп, акчанын көтүнө, доллардын көтүнө кубалап кетип тургандардан кылбай мени. Деген мотивацияны бардыгы ушул жерден алдык да. Бардыгына жеткизейт, эң негизгиси акырет болгон. Жана Боздундун историясын айттык го, ушинтип кечигип калбайык.
Эгер ошол козубузду азыр кээ бирлер кечигип калды болуш керек, мына сөзүмдүн аягында айтып коеюн. Балким бирөөлөр буттан туруп намаз окуйм деп аткан чак. Балким бирөөлөр Кыргызстанга барам деп аткан. Өлүм күтпөй турган. Өлүм айтырбай келет, өлүм сени кубалабай. Кастан сени алдыңан чыгат. Кастан сени алдыңан чыгат. Ошого биз любой время даяр бололу. Ниет менен жүрөк баштайбыз. Бул эненин ичиндеги бала, эненин ичиндеги бала. Бир буту жок болуп төрөлүп кала турган болсо, бүткүл дүйнө жүзүн келип бир бага бут салып бере албайт. Бут салып бере албайт турган. Ал баланын мүчөсү толукталуучу жай эненин ичинде. Эми бул жай турганда адеп акылакты, мекенге кызмат кылышты, бири-бирибизге жакшылык кылышты, бири-бирибизге жакшы сүйлөштү, бири-бирибизге салам айтышты, бири-бирибизге жакшы мамиле, жардам беришти, жакшы адеп акылакты толуктай турган жай ушул жерде. Ушул жерде толуктай албасак, тияка барганда толуктанылбайт. Кандай эле эненин ичиндеги бала буту жок болуп калып толукталбагандай, бул жашоодон кетип калсак дагы толуктана албайт. Ушул жерде толуктана тургандай. Напсизин ким бул жашоодо тойгузам, ким кыздар менен эс алам, ким пиво ичем, эс алам, кайфовать этем, иштебейм десе, напсимди тойгузам десе, ал адам адашат. Напсини тойгуза турган жай турган. Ал бейиште турган. Ал бейиште турган. Бул жашоодо ким өзүнүн напсимди тойгузам, напсим каалагандай жашайм десе, ал инсан толук адашат. Напсимди тойгуза турган жай келет, рахат ала турган жай келет, ал жай биякта эмес. Бул жашоодо биз Москвага временно келгенде мигрант эле, бул жашоодо да мигрантпыз да. Бул жашоодо мигрантпыз. Бир күн келет кетебиз. Аллах Таала барыңардын өмүрүңөргө береке берсин. Жаман көздөн, жаман сөздөн Аллах Таала баары сактасын. Кандай ушул жерде отурган болсок, иншалла бейиште да чоң отурганга Алла насип этсин, Келип бергениңерге чоң рахмат. Баарыңар дуа кылып коелай иншалла. Берде бизде Талас областынын немеси бар экен, аксакалыбыз атайын. Силер башка жаштар келе албаса дагы Байкеге келди, бир-эки оор сөз берип калган ошо. Байкенин дуасынан кийин акын бир-эки сүрөткө түштүк. Карай берейин себеби бияктаналарга да зыян келтирип койбой, полиске да зыян келтире албайбыз деп түшүндүм, Бирок мен Кудай буйруса иншалла ниет түз, Алланын алдында обещать этебиз иншалла. Силер менен биргеликте жакшы форматта. Анын арасында Максат Дамулда дагы, Абдушукур Дамулда дагы, башка дамулалар, бизнесмендерди айтабыз, давай. Мен айтып чоң айтып, давай биздин кыргыздарга жогат берейик, жардам берейик. Надо будет инвестиция кыла турган мен бай эмесмин. Бабалыктардай же башкалардай бай эмесмин. Бирөөгө жардам бериш үчүн, жакшылык кылыш үчүн бай болуш шарт эмес турган. Ак көңүл болуш, берешен болуш, ошол өзү жетиштүү да. Чоң бизнесмендер бар. Швея бизнесте, ошо фура иштейте, Америкада бизнесте. Кудай биз ошолордун баардыгын алып келебиз. Баардыгын алып келип ушундай кардыйна жете турган болуп, ошолордон бир сөздөрүнөн бир алып мотивация алып, ошодон бир бизнести баштап кете турган максимально канча колубуздан келе турган болсо, ошончо биз кылабыз иншалла. Ошончо канча Алла мүмкүнчүлүк берген болсо, ушун баары Россияда мигранттарга ошончо кызмат кылабыз иншалла. Ошол күндөргө, ошол түндөргө, ошол отура турган жерлерге Аллах Таала насип этсин да. Байкебизге бир-эки сөз берип коюк, атайын дагыстан келди байкебиз. Ассаламу алейкум, жигиттер. Биринчиден Аллахка чексиз шүгүрлөр жана мактоолор болсун. Алыскы Кыргызстандан келип, Кыргызстандын 7 дуанынан келип, Аллахтын өкүмү менен Москванын борборунда бир дастарканда насиптеш болуп, тилектеш болуп, жолго отурганыбызда бир Кудайдын өкүмү каалоосу деп ойлойм. Бул жакка баарыбыз ар кандай максатка, ар кандай иштер менен, ойлор менен келдик. Бирок Аллах Таала ушундай жерлерден баарыбыздын ниетибизди, тилегибизди бириктирип коюптур. Мынакей чогулуп отурабыз. Негизи бүгүнкү жыйынды эртең бүрсүгүн уюштурдук деп билим иним менен сүйлөштүк эле. Көбүрөөк адамдар чогулталы деп мен өзүмдү тааныштырып коеюн. Мен атым Надырбек, Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасынын кеңешчиси болуп, андан тышкары Талас билимдүү коомдун төрагасымын. Анан ушул жаштардын баарын бириктирип чоңураак уюштуралы десек, билим иним бүгүн чалып калды, 2-3 саат мурда эртең кете турган болуп калды. Ушу келип жетишип калдыңыздар депчи. Анан Кудай буйруп эгер кетпей кала турган болсо, дагы көбүрөөк адамдарга уюштурганга аракет кылабыз. Себеп дегенден өзүңөр угуп атасыңар. Билим иним сага чоң рахмат, Аллах разы болсун. Атыңа затын жарашкан жигит экенсиң. Атты да Кудай Таалам жөн бербейт экен. Билим деп ат койгон экен, мынакей
өзүнүн билими менен, илими менен, тажрыйбасы менен бөлүшүп атат. Кээ бир ийгиликтүү адамдар бар, дүйнө жүзүнө атагы чыккан укмуштар бар. Бирок билим айткандай баягы ичи тарлык кылып же пендечилик кылып көп учурда өзүнүн ичине катып, же болбосо бир тат чөйрөдө гана жүрө берет да. Билимин, өзүнүн жетишкендигин, ийгилигин, илимин, билимин ушу Москвага 2-3 күнгө келсе дагы силер менен бир бөлүшүп кетейин, силерге бир үйрөтүп кетейин, силерге бир жол көрсөтүп кетейин деп убакытта келгенине чоң рахмат. Аллахка мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Менин айтайын дегеним эмне, жигиттер? Азыр бир четти көрүп аябай таң калып атам. Мен Москвада аябай көп жыйындарга катышып жүрөм. Бирок көп учурда биздин аксакалдарыбыз келет, эжекелерибиз келет, улуураак возрасттагы байкелерибиз келет. Бирок жаштардын ушундай бир курактагы жап-жаш жигиттердин келгенин мен көп көрбөйм да. Мен көрөм, футболдон көрөм, же бир бой беспраилдан көрөм, же бир башка жактардан көрөм да. Ушундай жерлерге келгенин мен көп көргөчүм. Азыр ушул кыска убакыттын ичинде келген жигиттерди көрүп аябай сүйүп атам. Силерге чоң рахмат, жигиттер. Себеп дегенде бүгүн мен билем жумушчу күн, жума күн, иштей турган күн, бирок убакытта ушул билимдин сөзүн угуп деп келгениңерге силерге чоң рахмат. Демек, буюрса келечек алдыда экен. Билим айткандай, илимге, ишкерликке аракет кылалы, жигиттер. Мен дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жакшы жагыбызды эмес, кемчиликтерибизди айта кетейин. Билимимди мүмкүн өзүмдүн өзүнө киргизип коем, анткени жаштар көрүлгөн көбүнчө. Минус жактарыбыз эмне болуп атат, жигиттер? Мен кайрылуу да кылгам, Кыргыз диаспора кеңешинин немесинде, баракчасында. Азыркы учурда мен кече күнү биз 2-3 бул жакта жергиликтүү адвокаттар менен, орустар менен сүйлөшүп отурсак, бир күндө 2-3 адам бизге кайрылат дейт. Наркотик, билесиңер да? Жанагы не деп коет, баңгизат ташып кармалып 2-3 адам бир күндө бизге кайрылат дейт. Бир жылда 5200 адам кармалыптыр ар бир улуттан. Анын арасында кыргыздар да бар, баңгизат кармалган. Жигиттер, андайга азгырылбагыла. Ал телеграмда жүрөт, иш бар, жумуш бар, күнүнө 5000 төлөп беребиз, күнүнө 10.000 төлөп беребиз, ар бир иштегениңе жеткиргениңе 500 төлөп беребиз деп телеграмдарда жүрөт. Алданбагыла, жигиттер, досторуңарга, туугандарыңарга, группаларга айткыла, андай жеңил акчага, оңой акчага азгырылбагыла. Аз тапсаңар да, кыйналсаңар дагы таза жөнөкөй эле жумуш иштегенге аракет кылгыла. Бизге Кыргыз диаспора кеңешинин юристтерине күнүгө жүздөгөн адам келет. Угуп отурсаң, ошонун бир 2-3-өсү балам же кызым ушундай баңгизат менен кармалып калды. Доставщик болуп иштечү, курьер болуп иштечү, жөнөкөй эле бир жумушта иштечү, ушинтип алданып калды, кармалып калды деп апалары байкуштар ыйлап келет. Ал наркотик менен кармалсаңар 10 жылдан ашык срок, 15 жыл, 20 жылга чейин. Аны адвокат чыгара албайт. Мен ошону айтып коеюн. Кээ бир өзүбүздүн эле кыргыз адвокаттарыбыз дагы 150 миң, 300 миң акча алып мен чыгарып берем, бүтүрүп берем, жеңилдетип берем дегендер да бар экен. Тилекке каршы эч ким аны жеңилдете албайт, чыгара албайт. Себеп деген аны кууп жүрүп, аңдып жүрүп, камерага тартып жүрүп кармайт. Аны чыга албайсыңар. Ошон үчүн аны кээ бир ата-энелер бизге келгенде менин балам билбей калыптыр, кызым билбей калыптыр, постанова болуп калыптыр, алдап кетиптир деп ыйлап келет. Биз адвокаттар менен териштирип келсек, анын баласы, кызы башында билбей кирген болот. Кийин билип эле акчага азгырылып, 5 миң, 10 миңге азгырылып кирип кеткен болот да. Ошон үчүн жигиттер, кайрылам келбегендерге да айтып коела. Ошондой балелерден, жеңил жумуштан, оңой жумуштан, көп төлөгөн жумуштардан сак болсун. Ишеничтүү болсо гана барсын да, жигиттер. Ошол эң негизги менин мындай кайрылуум жана суранычым. Себеп дегенде 18 жаштан 23-24 жашка чейинки жаштар көпчүлүгү. Ар бир улуттан бар, бирок биздики көп болуп атат тилекке каршы. Анткени кайрылгандар 2 күндүн, 3 күндүн биринде ыйлап бизге кайрылышат да. Ошон үчүн жигиттер, бул эң негизги сураныч. Анан билимим айткандай, ишкерликке аракет кылалы, окууга аракет кылалы, илимге аракет кылалы, бирибизге жардам берели. Кудайга шүгүр, билимим. Сен кыска убакытта келип атасың, бул жакта ынтымагыбыз Кудайга шүгүр эле. Азыр жалпы Кыргыз диаспорасы бар, аксакалдарыбыз бар, жаштарыбыз бар, 7 жубандын бирикмеси бар, областтык уюмдар бар, ички маселени чечүү үчүн, райондук уюмдар бар, айылдык уюмдар бар. Жамандык, жакшылык, кырсык болгондо мурда бир канча жыл, 10 жыл, 20, 30 жыл мурда мүмкүн бир сөйөктөр калып бул жакта, бир ооруп калган адам калып, көчөдө бомж болуп калган адамдар калып калган учурлар болгон. Кудайга шүгүр, азыр ынтымагыбыз бекем, жаштарыбыз да жакшы өсүп келатат.
ошондой сөбөктөр калбайт. Бир күн, 2 күн ичинде Кыргызстанга жөнөтүлөт. Ооруп калгандар болсо колдон келишинче жардам берилет. Ичип кеткен, кичине турмуштан кыйналып калган бир туугандарыбыз болсо максимально барып туруп жардам беришип атат. Кийимин алып берип, жуунтуп, ичитип кетирип атышат. Жакшы жагыбыз көп, Кудайга шүгүр. Жакшы эле сыймыктанган. Анан жанагындай минус кичине жактарыбыз бар, эми ансыз деле баягы ансыз да болбойт экен. Көп болгондон кийин саныбыз миллионго жеткенден кийин кемчиликтерибиз да көп да. Аны сага окшогон дагы сендей биздин аалымдарыбыз, биздин ийгиликтүү адамдарыбыз келип ушинтип жөн эле өзү менен өзү кетип калбастан эл менен бөлүшүп, элди чакырып ушинтип сүйлөшүп, акыл кеңешин бир 2 ооз сөзүн айтып турган болсо, биз Кудай буйруса тез эле өнүгөбүз да, тез эле туура жолго түшүп кетебиз да. Ошон үчүн Кудай буйруса эмки келгениңде бир алдын ала айтып келсең, биз чоң зал алып, 1000, 2000, 3000, может 5000 адамдык бир жайларды алып туруп Кудай буйруса өткөргөнгө да аракет кылабыз. Бүгүн дагы дин өкүлчүлүктүн жигиттери келебиз деп кечирээк болуп калганына ойлоштук, жетишпей калды. Эмкиде Кудай буйруса алар дагы келип жардам беребиз деп. Ошон үчүн жигиттер баарыңарга рахмат, Аллах разы болсун. Билимиңизге жана бүгүнкү кечени уюштурган себепчи болгон жигиттердин баарына Аллах разы болсун. Ишиңерге ийгилик, ынтымагыбыз бүгүнүбүз бекем болсун. Instagram'dan bardığımız dostumuz da inşallah. Instagram'da aklının berişkili geçen kıyamakta ne kıldın ele deyip birbirine patmışlık olup kanday kıldın ele deyip. İnşallah Kuday burada baykelerмен akıllaşıp benimki de bir çoğun parmaklar birer жақсы bir. Жылқы сойып бай қыздағы той болса көптесе ойырбайды көрдек те бар. Екінде тамаша айтып қойым, бірінші қызың той болды, кабақ айланма болды. Құдай күніға бір болып шындай да ұшы нәрседен арқат алабыз да. Біреулер біздеке іштерді қылып, тәкпәк қылып, иншалла бұл кеткен уақытта, бұл бас келген нәрселер, бәлкім біреу жұмысын қысқартып келді, біреу мұндай болып келді. Біреу бұл күндер текке кетпейді соған. Бұл күндер қияматта бізге нұр болып келіп тұрған күндер. Аттыңай ушундай жүйрөгө көпкө отурбай, аттыңай ошондой жүйрөгө көпкө барбай, карачы азыр бул дагы башкача даражалар бейиште өтө бийик болот эле, өтө өйдө болот эле. Бул күн бизди эч качан таштабайт. Бул күн эч ким бизди таштабайт. Асманда азыр периштелер айтып атат. Аллах Таала айтат экен. Карагылачы. Менин үммөтүмдү карагылачы. Менин жараткан инсандар, мен жараткан адамдар. Кандай бүгүн мени бардыгы макташып, Аллах Таала Кур'ан айтат, силердин жүрөгүңөр Алланы эстегенде гана тынчыйт. Дүйнөдө тынчыбайт, айттык го туган. Бул байлыкты оолап жете албайт экенбиз. Айттык го, нөлдөн баштаганбыз. 200 сом тауып, 2000 сом тауып, күнүнө 2000 доллар тауып, күнүнө 20 000 доллар тауып, дагы деле жетпейт. Адамга бүткүл дүйнө жүзүн барып берип туруп та бир жер калып калса, кимдики нобуна икой экен. Калган кимдики депчи. Ошон дүйнөгө тойбойбуз. İnşallah кейін бізге спас ете тұрған бізде не Аллах ачуызын базар тұрған ушундай барлығыбыздың башыбыз бири кетсе, бири-бирибизге мухаббат болсо, бири-бирибизге ушундай бир жакшы тартуулаган жүрөктөр болсо, сөзсүз Кудай буйруса, эмки жолугушканча эле аябай мындай эмоцияны араң кармап туруп эми баягы билесиңер мен дагы кичине таластык болгондон кичине терскирет. Мындай башка жакта болгондо мен өзүм ызак болуп мындай эме болот да, бирок действительно ушундай жүрөктөгү кээ бир моменттер болот экен эмелер, байкелер. Жүрөк айта турган нерсени тил түшүндүрө албайт экен. Жүрөктөгү канча нерсени тил менен передавать этсең дагы, жүрөктүн айткызы келип турган нерсени, жүрөктүн билгизгиси келип турган нерсе, жүрөктүн ыраазычылык айта турган нерсесин тил түшүндүрүп бере албайт экен. Данный моментте азыр мен бардыңарга ыраазычылык айтып, тилим менен айтып атам. Бирок жүрөктөгү нерсемди тил түшүндүрүп бере албайт. Иншалла буну кыяматта иншалла сөзсүз көрөбүз. Бардыгыбыз бир тууганбыз. Иншалла ошого бекем болоюк. Ана кыргыздардын бардыгына бир сураныч айтып болот. Биз ушундай байка айтып атпайбы, ушундай нерселер болуп калып атат. Ошол нерседен чыгыштын биринчи жолу бири-бирибизге салам таркатайык. Бардыгына сураныч, аманат досуңарга, бөлөңөргө, инилерге бардыгына айтып болот. Кыргызды кыргыз көргөндө bir sekundda söz karmabайт bu. Мейлі ал саға салам айтпайлы қойсын. Ал салам айтпаса саға періште салам айт. Ассаламу алейкум деп саламды жайылтайық. Ошондо биз жанандай постановадан, жанандай нерселерден, жаман нерселерден, башка нерселерден сактайт. Бул менин сөзүм эмес, бул пайгамбардын сөзү.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bilmeken, Allah razı olsun. Dinlesen aytım geldi, Xudoy bursa жүрөгү түкүр болгон бөлөк журтта жүрөбүз. Xudoy bursa ушуна эң главный карындаштарыбызды, эжелерибизди Xudoy bursa бөлөк элде, бөлөк журтта иштетпеген аракет кылганчы жигиттер. Çılıkçı'ya basçılık olacaktan özüm kardeşime ilayık da yok. Uşun aytım ottayı kavimde kardeşlarımızı arayıp çıktı. Ama beş edin tamam aslında ettiler. Her taraf uzaktan işler kılaymışsa mutlat duruyor. Her taraf var Atatürk'e hizmet bulup, Atatürk'ün canında olup, Kırgızistan'da ölüp duruyor çıktı. Allah razı olsun. Duağızın direkt kayrılıp koyun dedim ya. Allah çekişkiler bozdun için söz berasana amanatı jetsiz koyuş gerek deydi. Azır koçurda Abu Hayfa деген окуулар бар ачылган, өкүнчүлүк муфтият тарабынан Москвадагы өкүлү. Азыр ошол проектасында жайгашкан иншалла. Воскресенье, суббота күнү келип окусак болот. Эми өзүбүз воскресенье күнү алабыз, эми 2 саат, 4 саатка чейин максимумчу. Анткени ал жерде бар Куранды, анын тышкары ошол тигизди, динди бар шариятты үйрөтөт да иншалла. Кадимки Ханафи мазхаб менен иншалла бардык өкүнчүлүк тарабынан ачылган, бардык мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Ошого катышыңыздар иншалла. Өзүнүн нойдон баштап үйрөтөт, бардык жакшылыктар болот иншалла. Эменин аркасынан жетишебиз. Belki özgür bata verip olursun yani. Ver koyuyoruz belki. Allah'a çek şükürler cana maktolar bolsun. Allah'ın bilip bulgan bilbey bulgan münöler üstüge geçirsin. Alısqı jerde жүрөбүz, ынтымагыбыз, биримдигибиz бекем болсун. Бири-бирибизди көргөндө саламыбыз түз болсун. Мусулманды мусулман көргөндө, кыргызды кыргыз көргөндө кучакташып, жүгүрүп, учурашып, бири-бирибизди колдогон, бири-бирибизге жардам кылган, бири-бирибизге акыл кеңешибизди айткан инсандардан бололу. Ойлогон ой максат, тилеген тилектерибиз ишке ашып тезирээк өзүбүздүн элибизге, жерибизге, Кыргызстаныбызга барып, ушундай дасторкондо насиптеш болгонду, тилектеш болгонду, ошол Кыргызстаныбыздан жолугушканды Кудайым баарыбызга насип кылсын. Роббана атина фид дүйнө хасанат ва фил ахирати хасанат ва кини азабан-нар bi rahmatika. Sürekli çıkıyor mu?